Курак аялдар форуму коомдук бирикмеси электрондук соода ишине кызыккандардын бардыгына салам жолдойт. Бүгүн бизде номер 4 сабак. Сабакта биз эл аралык маркетплейстерге кыскача сереп жасайбыз. Экранда сиздер B2C сегментиндеги алдыңкы эл аралык соода аянтчаларын көрүп турасыздар. Дүйнөдө жүздөгөн соода аянтчалары бар. Алардын 75-и дүйнөлүк жүгүртүүнүн 90%-ын алып келет. Сиздер экрандан маркетплейстер географиялык жактан кандай жайгашканын көрсөңүздөр болот. Сиздер өлкөлөр боюнча популярдуу маркетплейстер географиялык жактан кандай бөлүнгөнүн көрсөңүздөр болот. Белгилеп кетким келет. Бул жерде Taobao жана AliExpress жок. Себеби ал жакта болуш үчүн сиз Кытай бизнесинде катталуу болушуңуз керек. Экранда сиздер B2B сегментиндеги алдыңкы эл аралык соода аянтчаларын көрүп турасыздар. Алар дагы географиялык жактан өлкөлөр боюнча бөлүнгөн. Башкача айтканда, кайсы өлкөдө кайсы эл аралык соода аянтчасы популярдуураак. Келгиле, алдыңкы эл аралык соода аянтчаларынын бирин карап көрөлү. Мисалы, eBay. Бул eBay платформасындагы баракчасынан мисал жана eBay платформасындагы өзбекстандык компаниянын листинги. eBay'дин кандай артыкчылыктары бар? Дүйнөдөгү ири онлайн соода аянтчаларынын бири. Сатып алуучулардын чоң ишенимине ээ. Товарды аукцион методу менен сатуу мүмкүнчүлүгү бар. Окшош соода аянтчаларына караганда комиссиялары төмөн. eBay товарлардын кеңири ассортиментин сатууга мүмкүнчүлүк берет. eBay өзүнүн брендинин продукциясын сатпайт жана анда камсыздоочулардын программасы жок. eBay платформасында брендтик кесиптик дүкөндү түзсө болот. Арзандатуулар бар. eBay өзүнүн SEO'сын жакшыртуу менен алектенген кызматкерлердин командалары бар. SEO бул издөөлөрдү оптималдаштыруу. Ушуну менен бирге эле, албетте, eBay'дин өзүнүн кемчиликтери да бар. Миллион товарлар бар. Ошондуктан көпчүлүк товардык категориялар боюнча атаандаштык жогору. Сайт брендге караганда продукцияга көбүрөөк багытталган. eBay көп учурда сатуучуларга караганда сатып алуучуларга артыкчылык берет. Жаман пикирлер сатууларга олуттуу таасир тийгизе алат. Сатууларга чектөөлөр аккаунттарга коюлушу мүмкүн. Эгер продуктулар категорияда көрсөтүлсө, бирок жыл ичинде сатуу болбосо, товарды кайтаруу деңгээли жогору болсо, eBay'дин талаптарына ылайыкташтыруу кызматы тарабынан текшерилмейинче чектөө коюлат. Продуктулардын кээ бир категориялары жакында эле катталган колдонуучуларды кабыл албайт. Өлкөнүн ичинде жеткирүү үчүн жана кардаларды тейлөөнүн бардыгы үчүн жоопкерчиликти сиз тартасыз. Слайд номер 9. eBay'де товарлардын кайсы категориялары бар? Негизги категориялар бул мода, үй жана бакча, электроника, спорт, хобби жана эс алуу, коллекциялоо жана искусство предметтери, ден соолук жана сулуулук, кыймылдаткычтар жана башка категориялар. Анан албетте подкатегориялар бар, аларды экрандан байкасаңыздар болот. Эл аралык соода борбору eBay'де кантип дүкөн ачуу керек? Кантип eBay платформасына байлана турган Payoneer төлөм системасындагы счет ачса болот? Продукциянын атаандаштыкка жарамдуулугун кантип баалоо керек? Чыгашаларды жана кирешелерди кантип эсептөө керек жана продукциянын листингин кантип жасоо керек деген кыскача видео сабактарды түзгөн. Видео субтитрлери менен 6 тилде бар. Анын ичинде кыргызча жана орусча тилдерде да бар. Ушул видеонун сүрөттөмөсүндө сиздер ошол видеого шилтемелерди табасыздар. Etsy B2C жана C2C рыноктарындагы эң популярдуу платформа. Ал жакта 82 миллион сатып алуучу бар. Бул 20 жылдын маалыматы. Ал жакта 82 миллион сатып алуучу бар. Бул 2020 жылдын маалыматы. 2019 жылы 46 миллион болгон. Etsy'деги сатып алуучулардын 81% кайрадан сатып алууларды жүргүзүшөт. Негизинен булар англис тилинде сүйлөгөндөр. Etsy'де эмне сатылат? Бул кол менен жасалган эмгектер жана буюмдар, винтаждык буюмдар, кол эмгеги үчүн куралдар, ар кандай аспаптар. Etsy'де 2020 жылы 4 миллион 400 миң сатуучу болсо, 2019 жылы 2,1 миллион сатуучу болгон. Etsy'де 2020 жылы 4 миллион 400 миң сатуучу болсо, 2019 жылы 2,7 миллион сатуучу болгон. Тилекке каршы азыркы учурда кыргызстандык сатуучулардын Etsy'ге катталуу мүмкүнчүлүгү жок. Эмне үчүн? Себеби сатуучунун өлкөсүндө Etsy Payments'ке убактылуу чектөө бар. Etsy Payments'ти Кыргызстан үчүн өчүрүп коюшту. Бирок жакынкы убакта аны кайра кошот деп үмүттөнөбүз. Же дайыма өзүңүзгө сиз Etsy Payments кабыл алган өлкөдө жашаган өнөктөш таап алсаңыз болот. Жана Etsy'де ийгиликтүү соода жүргүзө берсеңиз болот. Etsy'ге катталуу үчүн комиссия жок. Жазылууга да комиссия жок. Бирок жарыялоо үчүн төлөм
0,2%. Жаңыланууларды карап туруңуздар. Ал кээ бирде алмашышы мүмкүн. Транзакцияга комиссия 5% жана ETC'деги төлөм үчүн комиссия. Ал дүйнө жүзү боюнча өзгөрүп турат. Мисалы, Улуу Британияда бул 4% жана ага 0,2 фунт стерлинг кошулат. Ошондой эле Etsy Pattern жана Etsy Shipping бар. Бирок булар АКШ үчүн гана. Etsy бир топ эле популярдуу платформа. Анда дүйнөнүн 200дөн ашык өлкөсүнөн сатуучулар бар. Etsy'нин кандай артыкчылыктары бар? Кийим жана аксессуарлар чөйрөсүндөгү категориялардын санынын көптүгү, кол өнөрчүлүгү үчүн товарлар жана винтаж. Бул кол эмгеги жана ага керек аспаптар үчүн бош орундук маркетплейс. Ал ар кандай категорияларды, мисалы кийим, аксессуарлар, жасалгалар, жыгачты иштетүү, картиналар, илмеш-ибеге менен түйүү, тигүү, гүл композициялары, башкача айтканда биздин кол өнөрчүлөр Etsy'де ийгиликтүү соода кылышса болот деп ойлойм. Бул сатып алуучулардын глобалдуу аудиториясы. Бул төмөн комиссиялар, жакшы долбоорлонгон жана пайдаланууда абдан жөнөкөй онлайн соода аянтчасы. Листингдин настройкасы жөнөкөй жана тез. Продуктуга гана көңүл бурбастан, аны түзүү процессине да көңүл бурулат. Продуктуга гана көп көңүл бурулбастан, аны түзүү процессине да көңүл бурулат. Бренддин тарыхын айтып берүүгө жана баалуулуктарын берүүгө чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Etsy эң кызыгы сатып алуучулардын ар кандай типин тейлейт. Мисалы C2C, B2C жана B2B. Кол өнөрчүлүк жана кол эмгеги нишасында, башкача айтканда бош орунунда. Жеке жактар Etsy платформасында соода кыла беришсе болот. Etsy жаратат, өтө деле чоң эмес, бирок сиздин дүкөн үчүн кичине трафик. Мисалы сиздин сайтыңызда жана сиздин социалдык тармактардагы дүкөнүңүздө. Etsy'нин кемчиликтери. Кээ бир сатуучулар үчүн бренддин таанымалдуулугу жогору эмес. Мисалы, элдер Etsy'де бир нерсе сатып алса, мен муну Etsy'ден сатып алдым деп айтышат. Түзүүчүдөн эмес же дүкөндүн ээсинен эмес. Платформанын чегинен тышкары көп алга жылдырууну талап кылат. Мисалы, башка платформадагыдай SEO анча жакшы эмес. Издөө системаларына көрүү төмөн. Мисалы, Google'да. Etsy'деги жарыялоолор Google'дун издөө жыйынтыктарынын төмөнкү бөлүгүндө жайгашкан. Эгер сизде абдан популярдуу Etsy дүкөнү жок болсо. Etsy'нин төлөмдөрүн пайдалана алган өлкөлөр бул бардык өлкөлөр эмес. Платформа токтоосуз жана эскертүүсүз дүкөндү жаба алат, эгер эрежелерди бузуу болду деген божомол болсо. Алгоритм сатып алуучудан алыс жайгашкан дүкөндөргө артыкчылык бербейт, ошондой эле жеткирүүнүн баасынын жогорулугуна байланыштуу. Келгиле, бул Etsy платформасын өз көзүбүз менен көрөлү. Google'дун издөө баракчасына силер etsy.com же жөн эле Etsy деп киргизесиңер. Ал силерди Etsy баракчасына чыгарат. Etsy баракчасында соода кылыш үчүн англис тилин сөзсүз билиш керек экендигин эсиңиздерге алыңыздар. Мына биз дүйнөнүн ар кандай өлкөлөрүнүн уникалдуу, кызык буюмдардын платформасын көрүүдөбүз. Биз болгон нерсенин бардыгын көрө алабыз. Келгиле, буюм боюнча баралы. Ал биздин үй баракчабызда бар. Абдан кооз буюм экен, колго жасалган окшойт. Демек, ал жөнүндө окуйлу. Декоративдүү, жибектен жасалган, саймаланган керебет жапкыч. Өзбекстандыкы. Баасын көрүп жатасыздарбы? Бир топ эле жогорку баа. Себеби ал колго жасалган. Андан ары биз өлчөмүн, материалды көрүп жатабыз. Ооба, ал чын эле кол эмгеги. Ылдый жагынан биз өндүрүүчүдөн продукциянын толук сүрөттөмөсүн көрүп жатабыз. Бул кол эмгеги Өзбекстандан, Борбордук Азия, Бохо жана Багема стилинде үйдү декорлоо үчүн. Сол жагынан биз ушул буюмга берилген бардык пикирлерди көрүп жатабыз. Пикирлер жана баалар. Ошондой эле издөө баракчасында биз каалаган суроону берсек болот. Эсиңиздерге алыңыздар, силер дайыма Google Translate деп пайдалана аласыздар. Ал эми азыр Felt Toys деп жазалы. Бул кийиз оюнчуктар дегенди билдирет. Мен ойлойм, бул категория Кыргызстан үчүн туура эле деп. Кыргызстанда көп сандагы кийиз буюмдар чыгарылат. Биз кийиз оюнчуктарды чыгарган компаниялардын кандай чоң себептери берилгенин көрүп турабыз. Эгер сиздер кийиз оюнчук өндүрүүчүлөрү болсоңуздар, булар силердин түптүс атаандаштарыңар. Эгер сиздер продукцияңар менен эл аралык рынокко чыксаңыздар, бул жерден бааларды баалап байкасаңыздар болот. Силердин атаандаштарыңыздардын бааларын жана эл аралык трендтерди, келгиле кандайдыр бир товарды карап көрөлү. Мисалы, бул оюнчуктарды. Алар губканын жардамы менен кийизден ийиленип жасалган. Бул ламанын фигурасы. Баш кийимде жакшы көрүнөт. Биз баасын көрүп жатабыз. Кол эмгек экенин көрүп жатабыз. Альпаканын жүнүнөн жасалган. Ошондой эле бул жерден өндүрүүчүнү көрөсүздөр.
Эгер аны бассаңар, анда ошол өндүрүүчүнүн бардык продукциясын көрөсүздөр. Биринчиден, анын жайгашкан жерин, дарегин, анан сатууларынын санын, анын рейтингин жана анын жолго коюлган логистикасы бар экенин көрсө болот. Жана ошондой эле ушул өндүрүүчү Etsy платформасында соода кылган бардык товарларды көрсөңүздөр болот. Белгилеп кетким келет, Etsy'де катталуу эгер сиз Etsy Payment кабыл алган өлкөдөн өнөктөш тапсаңыздар жеңил болот. Ушул видеого комментарийлерде биз дагы Etsy платформасына кантип катталуу керектиги тууралуу кыскача видео курс кошумчалай алабыз. Бирок эсиңиздерге алыңыздар, ал англис тилинде болот. Etsy платформасында соода кылуу үчүн дагы англис тилин билүү керек. Аягында орус тилиндеги колдонуучулар үчүн дагы бир платформаны көргөзүп кетким келет. Ал oplist.ru. Бул платформа дүңүнөн сатуучулар үчүн. Белгилеп кетүүчү нерсе, көп сандаган кыргызстандык текстиль продукциясын чыгаруучулар ушуга катталган. Бул жерден сиздер бардык жабдуучуларды, башкача айтканда поставщиктерди категориялы боюнча көрө аласыздар. Бул платформага катталуу өтө жеңил. Эгер биз кийим, бут кийим жана аксессуарлар деп тандасак, анда биз ушул категорияда дүңүнөн соода кылган камсыздоочуларга чыгабыз. Мисалы, Slide Uma компаниясын карайлы. Бул аялдар кийимин чыгаруучу, Бишкекте, Кыргызстанда жайгашкан. Биз компания жөнүндө сүрөттө контентти көрүп жатабыз. Ал чыгарган товарларды, төлөм варианттарын, жеткирүү ыкмаларын, минималдуу буйрутманы, канча заказ берсе болот, кызматкерлердин санын жана алар менен байланыш контакттарын көрсө болот. Ошондой эле расмий сайты бар. Белгилеп кетким келет, Oplist платформасына катталуу өтө жеңил. Катталуу сиз жабдуучусуз дегенди басып, андан ары электрондук почтаны, пароль, фамилия, атыңызды, телефон жана башкаларды толтурасыздар. Мунун баарын толтуруп, силер жеңил эле компания силердин продукция жөнүндө контентти кошо аласыңар. Эгер силер oplist.ru'нун акы төлөнүүчү тиркемесин киргизсеңер, ушул платформада силердин дүңүнөн сатып алуучу кардаларды алууга шансыңар көбүрөөк болот. Бул платформадагы пайдаланууга өтө ыңгайлуу, ал орус тилинде жана бул платформада көп сатып алуучулар бар. Ошондой эле силер кийим, бут кийим жана аксессуарлар категориясын басып, сатып алуучуларды көрсөңүздөр болот. Бул жерден биз жеке ишкер Жуковду таап карасак болот. Ал жабдуучулардан трендтер, маржиналдык товарларды алып, дүң сатып алуу менен алектенет. Бул жерден силер байланыш контакттарын, email дарегин көрсөңүздөр болот. Мен биздин электрондук соода иши менен алектенген видео угуучуларга эл аралык маркетплейстерге чыгуусун жана өзүнүн продукциясын дүйнө жүзүнө таанытуусун каалаймын.